Мындан мурун 24-июлда биз Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Каныбекович менен чогуу ушул Таластагы Барчын лагерине келгенбиз. Лагердин бүгүнкү күндөгү абалы, кандай шартта балдар эз алып атат, ошолор менен таанышуу максатында. Анан Бактыбек Каныбекович менен бирге карап чыгып, кыдырып, анан Бактыбек Каныбекович ушу душун жазап берүүнү чечкен да. Анткени ошол убакта биз келген убакта душтун акыбалы өтө начар экен. Балдарга жуунуу шарты мындайча айтканда жокко эс экен да. Биз жанагы кинолордон көрүп жүргөндө түрмөдөгү душтар барго, ошондой сыяктуу шартта экен да. Анан ушунун ортолорун перегородкаларын жасап, жаңы арестондорду коюп берип, баардык шарттарын жасап берди. Ошо кишинин колдоосу менен бүгүнкү күндө ошо душу жасалды. Кудай буйрса айнектери которулду. Анан азыркы күндө балдарга түшкөнгө аябай жакшы шарт түзүлүп калды да. Азиз Куралмаев. Жанагы биз душка түшүрдүкпүз. Душты оңдоп кеткен. Ушуна Бакыт Чойбеков деген депутатты таанысыңар болдура? Аты-энеңер тааныйт, силер да таанып калдыңарбы? Мына ал киши дагы бизге чоң спонсор болуп берип атат. Менин аты жөнүм Исламова Тилеге Айтбековна. Мен бул жерде тарбиячы болуп иштейм. Биринчи отряддын тарбиячысымын. Мен бул жерге иштеп баштагандан бери эле бул душтун абалы аябай өтө начар болчу. Бакыт Чойбековдун артынан бул биз жакшы таза душка шарт түзүлдү. Азыр бул жерге жок дегенде окушат, бир жумада 2 жолдон душка түшүп турушат. Бакыт Чойбековго терең ыраазычылык билдирет элем.